Менин атым Жунушбеков Калыгул. Хусейн Карасаев лицейин 2015-жылы бүтүрүүчүсү боломун. Азыркы тапта Германияда магистратура кылып жатамын жана дипломдук ишимди жазып жатамын. Ошондой эле SAP IT концернинде иштеп жатамын. Лицейде окуганыма абдан сүйүнөм, себеби алар окуучуларга колунан келишинче мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды түзүп бергенге аракет кылышат. Ошондой эле мугалимдер коллективи да абдан сонун. Канча жыл өтпөсө дагы азыркыга чейин байланыштырам жана кеңештерин берип, абдан тыгыз байланышта болуп турабыз. Алар негизинен жеке эле билимди бербестен ошол кезде тарбияны дагы берип, биздин ата-энебиздин ордун жоктотпой, абдан жакшы караганына ыраазымын жана эң негизги факторлордун бирөөсү катары бул айлана чөйрөдө ошо курчап турган досторду айтмакчымын. 5 жыл бүтүргөнүнө 5 жыл болуптур. 5 жылдан бери азыркыга чейин абдан тыгыз байланышта келип турабыз жана бири-бирибизге көмөктөшүп, жардамдашып, жакшылыктарыбызды бөлүшүп турабыз. Башка мектептер менен болгон айырмасы бул негизи мен 3 факторго бөлмөкчүмүн. Биринчиси бул мугалим, окуучу жана ата-эне. Бул үчөө тыгыз ишти алып барышат жана дүйнөлүк тажрыйбада көрсөткөндөй, бул окуучунун ийгиликтүү болушуна абдан чоң таасир этет. Ал эми экинчиси бул окуучулардын жатаканада калуусу, башка иштер менен алаксыбай бир гана окууга толук дитин коюп окушат. Ал эми үчүнчү нерсе катары бул жаштайынан окуучуларды дүйнөлүк аренадагы атаандаштыкка даярдашат демекчимин. Кийин башка мамлекетке окууга барып калса дагы, башка мамлекеттин окуучулары менен толук атаандаштык жаратууга мүмкүнчүлүгү, потенциалы бар деп айта алмакчымын. Азыркы абалда болушума эң негизги себепкерлердин бирөөсү бул лицей демекчимин. Бакалаврды Румынияда, Бухарест шаарында окуганмын. Гранттык негизде бекер окуганмын. Ошого лицей толук жардамдашып көмөктөштү. Ал эми агайларыбыз болсо бул процесстин аягына чейин биз менен бирге туруп, жөнөткөнгө чейин толук жардамдашып көмөктөштүрдү. Бул үчүн бул нерсени мен лицейдин мага берген эң чоң белеги катары эсептеймин жана азыркыга чейин абдан ыраазымын. Жаш инилериме кеңеш катары айта турчу нерсем, алдыңкы келе жаткан 5 жылыңарды колуңардан келишинче пайдалуу жана өзүңөрдү өнүктүрүү менен өткөргүлө демекчимин. Алдыга коркпостон кадам таштай бергиле. Эң негизги айта турчу нерсем, кийин кайсыл кесиптин ээси болбоңуз, мейли инженерия, мейли финансы, мейли медицина тармагында болбосун, өзүңөрдүн бир IT тармагындагы кошо ала кетүүңөрдү сунуштамакчымын. Себеби азыркы 21-кылым маалымат технологиянын заманы болуп жатат. Каяка барбасын, азыр бүт нерсе ITге байланып жатат демекчимин. Ошон үчүн азыр убактыңыздарды дагы англис тилин жакшы үйрөнгүлө жана ITни дагы сөзсүз ала кетүүгө сунуштамакчымын.